Assalamu алейкум. Ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Кандайсыздар? Биз Бишкек шаарынын Лебединовка айылынан сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Биз азыр Лебединовкада турабыз. Бул Бишкек тарабы. Көрүп турган ушул маршрутканын жанында Фрунзе гипермаркети бар. Сиздер Аламедин базарынан бери келгениңиздерде ошол гипермаркетти көрөсүздөр. Андан бери бир 300 метр өтсөңүздөр эле жолдун сол жак бетинде ушул Апалапа деген дүкөндү көрөсүздөр. Бул жерде Кастрол май алмаштыруучу жайды көрөсүздөр. Сиздер ушул көчөмө кирип кетесиздер. Азыркы ушул артқы машина чыккан жерден эле сиздер Северная көчөсүнөн оң тарапка кирсеңиздер, Северная 72 деген үй сатууга коюлду. Туугандар, биз сатыла турган үйдүн жанына келип калдык. Азыр сиздерге бир сыйра үйдү толугу менен көрсөтөбүз. Ээси жанымда. Үй 2 этаж болуп салынган экен, 160 квадрат метр. Сиздерге азыр ээсинен толугураак маалымат алып беребиз. Бисмилла деп биз үйдүн короосуна кирип атабыз. Азыр ээсинен толук маалымат алып беребиз. Ассаламу алейкум, байке, кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы. Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Орозулар кабыл болсун. Үйдү сатууга койдуңузбу? Участогуңуз канча сотук? 4,5 сотук. 4,5 сотук. Үйүңүз канча квадрат? 160 квадрат. Көрсөтө бересизби бир сыйра? Бисмилла дейли анда. Биз туугандар үйдүн ичине кирип баратабыз. Киргенде эле могул көчөдөгү дубалга жакыныраак салынган экен. Бул жактарын көрүп турасыздарбы? Тапчан, бул жактары жабык. Бул жерде дагы айнектерди коюп коюптур. Негизи баягы жаан чачын кирбейт экен. Үйгө биз бисмилла деп кирип атабыз. Негизи үйгө эки жактан деле кирсе болот экен. Наркы жагынан деле, бул жагынан. Азыр ошол бул жагы ачык экен, ушул жагы менен эле кирип баратабыз. Бисмилла дейли анда. Машалла. Сонун үй экен, Бул жактарды натяжной потолок кылыпсыз, дубалдары. Бул кандай? Эмилиционка краскабы, Сонун түптүз. Бул дизайн кандай, өзүңүздөр жасадыңыздар беле үйдө? Машалла, караңыздар. Кумуш сонундай, необычный дизайнда. Перилалар деле бүт башкача жасалыптыр. Үйүңүз негизи канча комнат? Негизи 5 комнат. 5 комнат, Биринчи этажда канча комната бар? Биринчи этажда 3 комната, 1 кухня бар. Ошондо сиз баягы холл, кухняларды эсептебей атасыз да, ошондо. Кухнядан кире берели анда, баштай берели анда, бисмилла деп. Туугандар, биз кухняга кирип баратабыз. Көрдүңүздөрбү? Киргенде эле оң жагында кухня жайланышыптыр. Бул жакта жанагы тапчан көрүнүп турат экен сыртта. Веранда деп койсок деле болот экен, биринчи этаждын верандасы депчи. Болгон эле эшик жок, таза абада экен да. Көрүп турасыздарбы кухняны? Мына кухняда бул жерде бар. Кухонный гарнитур менен ушул бары да кошо бар экен. Холодильник. Анан айтсаңыз, бул мебелдерди сатсаңыз калабычы? Так, частично мебель калат. Частично калат. Корпусный мебелдер калат. Бул кандай печка? Бул үйдүн отоплениясыбы же жөн эле тамак бышырган печка? Бул жөн эле тамак бышырган печка. Тамак бышырган печка. Үйгө эме ысыгы тийбейт, мындай. Отопление башка. Мында ысыгы тиет, если кааласа. Кухняга эле отопление бизде эме полный теплый пол. Теплый пол, Сонун. Сиздерге бир сыйра эме кылайын. Бул эмеде погреб бар деп айттыңыз эле. Погреб. Погребти да бир сыйра көрсөтүп коелу сиз. Ачып берсеңиз. Жагында. Мына көрүп турасыздар, мына бунун астында погреб бар экен. Азыр ээси ачсын. Бир сыйра сиздерге погребти көрсөтүп коелу. Бул погребиңиз канча метр ичинде, канча квадрат чыгып калат? Так, 15 квадраттай чыгат бияк. Азыр бул жер прихожкасы экен, погребтин, Прихожкасы. Комната ичине кирет экен ошондо, Канча болуп калат? 5ке 3 болот. 5ке 3. Высотасы канча? Адам баш тийбей? Высота 2 метр. 2 метр. Сонун экен. Көрүп турасыздарбы? Кухнянын астына эле жасалыптыр погреб. Негизи баягы банка эмелерге сыртка чыгып отурбай, картошка эмелер да бүт ичине салса болот экен. Азыр биз кухнядан кайра эле бул холлго чыгып баратабыз. Бул биринчи кире бериштеги холл болду. Көрүп турасыздарбы? Бул бүт экинчи этаждар деле мондай веранда күн тие турган болуп салынган экен. Азыр биз киргенде эле ушул кухнянын жанындагы эшиктен кирели. Бул жакта кандай комнаталар жайлашкан? Бул 3 комната жайгашкан. Ремонтту таза каттырган экенсиз, Биринчиси получается как бы холл, но как бы прожиточный мындай. Постоянно жашаганга деле болот, телевизор көргөнгө. Азыр теплопол жанып окшойт, Азыр жанып турат. Мен путум сразу жылууну сезди да. Бул жерде көрүп турасыздар, дивандарды коюптур. Частично мебель кетет деди, аны уже ээси менен тактап аласыздар. Биз баягы мебелдердин ар бирине токтолбой эле коелу. Биз кийинки комнаталарды көрсөтө берели. Бул холлдон эле сразу 2 комнатага кирет экен. Биз оң жактагысынан баштай берели, кана. Бисмилла деп. Ойбой, бул кандай комната? Бул мини зал. Мини зал,
мындай детский деле кылып койсо боло береби? Детский деле алып койсо болот. Узун турасы канча комнатаңыздын бул? Так, бул 5-3. 5-3. Сонун экен. Потолоктор деле бийик, 2,42,5 чыгып калабы? Чыгат. Сонун экен. Бунда деле теплопол бар, Көрүп турасыздарбы? Ар бир комнатага теплопол. Эгерде сиздер паровойда кылып койсоңуздар, анда теплополду залдарды деле иштетип, үйлөрдү паровой менен эле жылыса болот. Негизи теплопол менен кандай жылыйт бекен, жакшы эле? Ооба, жакшы. Сон, биз анда кийинки комнатага кирели. Биз баякы холго чыктык. Кайра бул жакта жанындагы эшикке кирели. Бүт эшиктерди мондай башкача бөлөкчө бир евро эшиктерди койгон экен. Бул комнатаңыз кандай комната? Бул детский. Детский. Бунусу детский, сонун экен. Көрүп турасыздарбы? Бул жакта мебелдер коюлуп тур. Негизи комнатаңыздын узун турасы канча бунусу? Бунусу 3,5-га 4. 3,5-га 4. Сонун экен. Бул деле теплопол, Бул да теплопол. Теплопол, мына көрүп турасыздар, теплополдун эмеси бар экен. Сонун экен. Анда биз кийинки комнаталарга же экинчи кабатка чыгайлы. Бул эми ушул 3 комната экен да, биринчи этажда, основной, бул жактан сат көрүнүп турат экен, багы, чоң айнек коюлуп тур. Биз анда экинчи этажга чыгалы. Бул не эшик могул? Лестницанын астындагы. Негизи туалет салынып аткан. Туалет? Бүт өйүндө калып тур, уланганбы, иштейби азыр? Иштейт мындай. Кафелдери калып турду, болгон, Кафелдери пол калып тур. Бул жакча кафели бүтүп калып тур. Негизи аябай мындай местан үнөмдөгөн экенсиз, баягы даратанан деле билинбеген, ой келбеген эле жерге эме кылып коюпсуз. Сонун. Негизи бирок иштеп атат азыр даратан, Сонун экен. Анда биз экинчи этажга чыга берели. Көрүп турасыздарбы? Монтип бул ламинаттуу, мына, ламинаттан лестница кылып чыгып тур. Сонун, бир адам чыга турган. Бирок негизи местан деле урдаткан эмес. Сонун. Биз экинчи этажга чыгып баратабыз, туугандар. Мына бисмилла деп экинчи этажга чыгалычы гана. Ойбой, бул экинчи этажды сплошной натяжной кылып койгонсузбу? Машалла. Бул жагы кандай, веранда болуп калабы? Бияк веранда болуп калат. Азыр бир сыйра көрсөтөлү. Солнечный жарык. Ысык деле экен, бул жер, мындай кышкызын деле Күн тийсе эле бияк ысый берет, эме бул жак верандасы, дубал жактары не менен? Бияк кирпич. Кирпич, Только могул көчө жагы айнек экен, сплошной, Жакшы. Могул шифр сырттагы, бул астындагы жанакы веранда тапчандын үстү экен, Буга деле эме коюп койгонсузбу? Айнек коюп койгонсузбу, астыдагы көрүнүсүн болсун? Сонун экен. Биз азыр эми верандадан эмеге кирип атабыз. Бул жакта экинчи этажда канча комната бар негизи? Жакта 2 комната бар. Азыр киргенсиңиз көрөсүз. 2 комната бар. Могул эң чоң залыңыз окшойт, Бул ресторандарда эле жасап коюпсуз го, байке? Кара, машалла. Көрүп турасыздарбы? Үстү бул пластикпи же натяжной? Пластик экен, Бул жагы гипсокартон болуп тур, Ушунда кандай двухуровневый деп коебу бул потолокторду? Двухуровневый, Көрүп турасыздарбы? Бул жакта мебелдер, бул жакта стол, стулдар менен экен. Бул жагында айнеги бар экен, кондиционер коюлган экен. Бул комнатаңыздын размери канча? 4-7 бияк. 4-7. Турасы 4, узуну 7 метр. Өтө сонун. Бунун залдын жанында эле дагы бир комната бар экен. Бул жана ылдыйкы мини зал дегениңиздин үстү болуп калат окшойт бул, Сонун. Биз бул комнатага кирдик азыр. Мына, көрүп турасыздарбы? Свет ушундай жанабы бунуку, Сонун экен. Бул спальня экен, комнатаңыз. Көрүп турасыздарбы? Мына. Бул комнатаңыз деле ылдыйкыдай элеби? Канча? 5-3 3пү? Туугандар, биз дээрлик үйдүн ичиндеги бүт комнаталарды көрсөттүк. Үстүндө 2 комната бар экен, астында 3 комната. Общий 5 комната. Анан эмеси санузелдерден даараткана биринчи этажда эле барбы же экинчи этажда да барбы? Биринчи этажда эле. Биринчи этажда эле бар. Сонун, анда биз эме берки душовой эмелерди да бир сыйра көрөлү дагы, анан корого чыгып туруп, короону бир сыйра көрсөтүп, анан видеобузду аяктайлы. Кандай дедиңиз? Туугандар, биз ылдыйга түшүп баратабыз. Бул жердеги Аристон, бул биринчи этаждагы эменикиби? Душовойдуку. Душовойдуку 100 литр жарашты. Көрүп турасыздарбы? Биз биринчи этажга түшүп атабыз. Мына. Машалла. Түшкөндө эле жана биз сизге айтып элек, үйгө негизи 2 эшик менен кирсе болот экен. Бул жакты деле ачып койсо болот экен. Тиги жакты деле ачып иштетсе боло берет экен. Азыр биз мына эмеге келдик. Бул жерде стиральный машина, бул жерде мына кайра эле баягы бак үйдүн алдындагы огород көрүнүп турат экен. Бул жагында көрүп турасыздарбы? Мына бул жерде умывальник, анан наркы бети уже душовой болуп калат экен. Көрдүңүздөрбү?
мындай чакан эме да сонун коюп тур, лампочкаларын да көрүп турасыздарбы, мындай кафелдери мозаика болуп тур. Бул жагында негизи могу жерге эшиктин орду калып тур, берге эшик коюшуңуз керек окшойт негизи, буйрусуң. Бул жерге бир эшиктин орду калып тур, эшик коюлса эле болду экен да. Сонун, биз анда кандай кылалы? Бакка чыгып көрсөтөлү сыртта. Сонун. Эме жана сиз айтып аттыңыз эле, могу жерде могу тапчандан дагы огородко чыгып кетсе болот депчи, үйдүн арт жагыначы. Кайсы эшик менен чыкса болот бул жагында? Биринчи эшик менен. Могу эшик мененби? Кантип ачып көрөбүз? Бисмилла дейличи гана. Бул жактан арт жакка да өтүп кетет экен да. Азыр биз ошондо тягынан айлантып туруп келип көрсөтсөк болот экен да бул жакта. Азыр типа складской болуп тур. складской буягын жабып коюп эле. Сон. Көрүп турасыздарбы туугандар? Биз анда эмесе азыр сыртка огородко чыгып атабыз. Огородко чыгып сиздерге бир сыйра огороддун узун турасыны эмелерин көрсөтөлү. Жана биз бул эшиктен кирдик элек. Машина койгонго көрүп турасыздар. Бул жерде навес бир место бар экен. Негизи эгерде машина батырабыз десеңиздер, бул жерге бир машина, 2, 3 гараж менен 3 машина батып кетет экен, үйдүн сырты эмне менен утеплять эткен? Пенопласт менен утеплять этилген. Пенопласт менен, бул декор, көрүп турасыздар, пенопласт менен утепление болуп тур. Бул жерде дарбаздан киргенде эле сол жагында очок жайланыш тур. Чоң казан, кичинекей казан. Бул жагында навес. Бул жерге баягы стол стулдар менен коюп койсо, летний чай ичип отурган жерде болуп калат экен, Негизи көрүп турасыздар мына. Бул киргенде сол жагы. Ал эми бул эмеден өтсөк эле бул жагында уже мына терраса бул эме болуп калат экен. Огород. Пияздарды да эгип койгонсуз го дейм, чеснок бул. Караңыздар. Мына баягы зимой и летом одним цветом деген арча окшойт мына да? Баягы музга окшош болуп эмелерге аэропорттордун жолунда көрүп калчу керек. Бул жерде көрүп турасыздар, чеснокторду эгиптир. Негизи өзүңүз огород иштетет окшойсуз, Бираз, сонун. Бул жагында көчөттөрдү эгип коюпсуз. Нелер бар эмисте? Не булар? Шабдал экен бул, Алма, алча. Алча. Наркызычы? Алда шабдал экен болду эле. Наркы карагатпы? Карагат, Бул жагында бираз навес бар экен. Көрүп турасыздарбы? Бул навестин ичинде деле баягы кладовка. Негизи үйдүн эси ушул жыга теме устасы окшойт. Негизи ушундай нерселери бар экен. Бул огородуңуз ушул жерден бүтөт экен, эмне, забордон бүтөт экен, чек араңыз, Бул сарайдын артында эмнелер бар? Сарайдын складской помещение бар. Бул жер бир 2 метрлик бош жер экен. Негизи ушул сетканы көрүп турасыздарбы? Бул уже чек ара бүтөт экен. Бирок бул байкенин сарайы ушул чек арага жакын салыныптыр. Аз биз сиздерге дагы эмени сарайдын ичинде көрсөтүп коелу. Үйдүн артында гараж менен чогуу салынган экен. Бул жер жанакы гараж, бир машина батчудай гараж. Бул үстү крыша шифер менен жабылыптыр. Көрүп турасыздарбы? Биз азыр арт жакка сарайга келдик. Бул жер 2 этажбы, ошондо? Үстүндө дагы немелерди. Негизи буну сатылып калса, бул жердеги инструменттер кандай болот? Кетеби чогуу? Темир материалдар алып кетем го. Темирлерди алып кетесиз. Ошондо бул жер полный алып кетесизби, ачып эле? Мен ойлоп аткам, мынакка жаңы салып берсемби депчи. Салып берсемби дедиңизби? Аны эми клиенттер менен сүйлөшүп алат экенсиз, Бирок азыркы учурунда сатууга коюлган учурунда ушундай артында сарай бар экен. Негизи сиздер эси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Кайсы эмнеси калат, эмнеси кетет. Биз азыр үйдүн арт жагына өттүк. Бул жагында эмне бар мына бурчунда? Баня. Иштейби? Жок. Бүтө элекпи салынып? Бул банясы бүтө элек экен, Бул жак парилка, бул жагы раздевалка болуп эле салынган экен, Сон. Бирок бүтүрүп алса, чакан бир кичинекей баня болуп калат экен, бул жагы. Сон. Арт жагында бул сол жактагы кошунаңыз менен чек арасы ушул жер окшойт. Бул жерде эмне кармайт элеңиз? Тоокпу? Көрүп турасыздарбы мына? Тооктун баягы уктай турган жерлери, мына тоок эме ушул жакта эле жатат экен. Тооктарды артка коюп бере белеңиз бул жака, Сонун экен. Биз жанакы көрсөткөн эшик, мына алдагы жашыл эшик болчу. Ушул жерден сиздер арт жактагы эме кичинекей огородко да өтсөңүздөр болот экен. Негизи бул жака деле бир кичинекей комната деле кошуп жүрсө болот окшойт негизи, ошол жактан кирип чыга турган. Туугандар, биз видеобуз аяктап атат. Биз колдон келишинче толук көрсөткөнгө аракет кылдык. Сиздер
дареги менен келип, ээсине чалып, экрандагы номерлер менен байланышып туруп келип көрсөңүздөр болот. Үйдө сонун катыра салган экен. Үйүңүз кирпичтен деп айттыңыз, Кирпич, баары кирпич экен. Ортосу монолит. Мына көрүп турасыздарбы? Сонун 2 этаж чоң үй экен. Көрүңүздөр, чалып, байланышып, бул байке менен эме кылып көрүңүздөр. Биз видеобуз аяктады. Саламатта туруңуздар. Барыңыздар.